Аял заты ару таза жансыңар, үй бүлөдө сүйкүмдүү бир жарсыңар. Апа деген атыңар бар, даңкың бар, жайнап турса тирүүлүктүн гүлдөрү. Мага бакыт апакемдин гүлгөнү. Үй төрүндө алтын апам бар үчүн, ошон үчүн сүйөм ушул дүйнөнү. Саламатсыз папа, майрамыңыз менен. Рахмат. Жаз майрамыңыз менен мынакей 90-га таяп, мынакей небере жытын жыттап, чөбөрө көрүп отурасыз. Кудайым куттуу кылсын. Анан мына бул гүл апа сизге. Рахмат. Кабыл алып коюңуз. Рахмат, өмүрлүү болгула, бактылуу жаштардан болгула. Мен жашыма баргыла, мен 90-га чыктым. Ben emnene gana görbedim, soğuş deginin bağırın görüp. Dağlar arası elim tınçıp, jakşı olup, baldarım baktılı olup, usun ömür yaşap, jakşı baldardan bolup kalsın. Апа ошо жаш келсиңизди ырдап жүргөн, бир жакшы өзүңүз жакшы көргөн ырларыңыздан болсо, бир жалпы айымдарды куттуктап бир ырдап бербейсизби? Эң эле катууга апагамын жалдырап жалгыз калганга. Кысылың кысылагың ак, өсүң деп жүрөм сарулап. Алып бер жазсам дайыма, никелеп алган жарсылап. Кысылың кысылагың ак, өсүң деп жүрөм сарулап. Эсте да секет өткөндү, мен осуңдан өпкөндү. Сагындым мен садагың болоюн, эстен кетпес эркегин ак өзүңдү. Асмандагы жетиген, ал эмне үчүн жетиден. Бир ашык сенин айыңдан, тары эл деген тентиген. Ай, рахмат. Дагы ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз. Чоң рахмат сизге, жакшы туруңуз. Апамай, апа десем ыргып турган, көзүмдөн кандайымды билип туйган, нандын күйүп калган жерин өзүн алып, даан абышкан, даамдысын мага сунган, айттырган учкан желден салам дуа, башкага балбалактап барганымда, кийимдин эң жакшысын өзүм арнап, тамактын майлуурагын берген мага. Билемин тилегиңди өсөн деген, бир жаның мен деп канча көзөлбөгөн, карууңа уктап калсам апакем ай, ойготуп аламбы деп жөтөлбөгөн. Апа келер айга күнгө тең эле, улуулардын улуулар эң эле, бул дүйнөдө жети гана керемет, жетимишин каткан дешет энеге, жашоо берген, өмүр берген адамдан мен билгенден энекебай сен эле. Жан эне чүрпөсүнө ичи эзилип, бой тойгон турпатына көңүлү ээрип, бооруна кысып, кайра көкөлөтүп, жобурап мээрим төгө эркелетип. Саламатсызбы, эжеке? Жаз майрамыңыз менен келип калдык сизге. Алгач жаз майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан албетте биздин мына ушундай белегибиз бар, ошону кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Анан алдыда сыртта жаз. Мына ушул жаз айында негизи эле мырзаларга бир өзгөчө бир сезимдер пайда болот. Себеп дегенде сыртта баардыгысы кооз, аба ырайы бир аз жылымык тартып калган болот. Анан албетте ошол аял затына ушул жаз айы кандай таасир этет? Ушул жаз айы сиздерде кандай сезимдер болот? Негизи жаз айы аябай жакшы. Мен жыл мезгилдеринен ушу жаз айын эң жакшы көрөм.
жаз айы жылуу, жумшак дегенде чөптүн баары чыгып, жер көккө бөлөнүп, мындайча айтканда эң жакшы ай да жаз айы. Жаз айында баарыбыздын баягы кышкы кийимдерибизди чечинип, жакшынакай болуп, кулпуруп, биз дагы ошо жакшынакай болгонду каалайбыз. Жаз айы жылдын эң жакшы айларынын бири. Урматтуу теңир торлук аял жолдоштор, 8 март байрамыңыздар менен куттуктайм. Ончукпай 3-4 айдын баарын жыйып, аялдар азыр ушат сагындырып, айланып ак жаанга кетелекте, айтышпай күт акырын сабыр кылып. Муз кылат кайнап турган арашанды, кыш кылат жайкы чилде саратанды. Бейжайы безеленип тил тийгизсең, таанытат атаң тургай таятаңды. Көзүнүн кирпиктерин жаш аралап, бакырып баласын бир матап алып, колуна кокус тийсек сынабыз деп коркуп турат казан аяк. Жылытсаң жылуу сөзгө аздан кабагы жарктей түшөт кайра баштан. Ачуусу жаап бүткөн кара нөшөр, ал эми аял өзү тунук асман. Күн болуп булут жарып чыга келет, гүл болуп кучагыңа тура келет. Уяга үйүр алган көчкөндөй, уялап көөдөнүңө ыга берет. Эркектен аял сырын билгендер аз, жат кылат жаакташып өзүнө кас. Баа берсек зайыптардын ачуусуна, башы кыш аяк жагы жаркыган жаз. Жашоо жарык сен бар үчүн аялзам, сен өмүрдүн чырагысың аялзам. Жаздын көркү сага окшош аялзам, сүйүүнүнсүн булагысың аялзам, асылзам.
Бирөө мурун дем алган деп абадан, сен дем албай кое албайсың эч качан. Менден мурун бирөө муну өпкөн деп, өппөй басып кете албайсың аялдан. Абадан жут каалаганча, канганча, аялды сүй акыл эстен танганча, акмакчылык келбей коюу өмүргө, менден мурун жашаган деп жанганча. Саламатсызбы, Дилбарже. Биринчиден келе жаткан 8 март эл аралык майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан мына ушул гүлдү дагы атайын сиз үчүн алып келдик, майрамдык маанай менен. Эми Дилбарже, мына ушул аял затына тийишелүү болгон кандай сапаттар, кандай артыкчылыктар болуш керек, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Аял негизи дүйнөдө чынында айтканда күчтүү. Бардыгын жеңиш керек аял зат. Ошол үчүн аял зат болушубуз керек, ошон үчүн энелер болушубуз керек. Эне үчүн бардык нерсени жеңип жүрөбүз да. Ата энелерди, бала бакыраны карап дегендей. Ошол эми эмне деп айтмак элем, жалпы аял заттарга ден соолук биринчи очередь, могу келе жаткан жаз майрамы куттуу болсун. Ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз. Анан алдыдагы бир жакшы ырсаптар, бир жакшы мыкты нарындын теңир тоонун чыган мырзаларынан бир жакшы ырсаптар даярдалган. Ошол сиз үчүн кабыл алыңыз. Чоң рахмат сизге. Эркекке эри шаркак чөлөк болуп, куш сымал бөлөгүйгө барып конуп, аял заты көз ирмемде ошол үйгө капырай калат экен бүлөө болуп. А бирок кай бир эркек макоолонуп, аялынын баркын билбей кагып согуп, энелик мээрим менен аял заты чыдайт экен балдарынын багын коруп. Турмушта аркыл тагдыр жолун тооруп, кыйналып кысталса да жүрөк ооруп, ачуу калтырбастан аял заты жашайт экен калбастан гүлдөй соолуп. Аял эркек ээрчишип жупташпаса, жүрөктөр ташка айланат муздай тоңуп, бири-бирине башын ийип ыкташпаса, көл дайралар көз ирмемде калат соолуп. Бир гана баркын билер жары болсо, аял зат асмандагы айдай толуп, эх чиркин эң бактылуу эне болмок, башына эч түгөнбөс бакыт конуп. Эх чиркин эң бактылуу эне болмок, башына эч түгөнбөс бакыт конуп. Аялдын арабасы толо жүгө, тынымсыз тартып келет күнү түнү. Эне жүгүн алмашып, кызы тартып, кычырап арабанын чыга түнү. Кылымдар кылчайбастан өтө берет, кыздар да эне жашка жете келет. Кылдырап оор тартып арабасы, күндөн күнгө күчү тайып кете берет. Энелик эбегейсиз түйшүгүндө, эртелеп сулуу түрү өчө берет. Бирок да көөн өрүшүн көрккө бөлөп, түрлөнүп тиккен гүлү өсө берет. Саламатсызбы, Гүлназ майым. Алгач сизди жаз майрамыңыз менен куттуктайбыз. Анан мындай чакан ишинде белегиңизди кабыл алып коюңуз. Алгачкы жаз майрамыңыз менен куттуктайбыз. Гүлназ майым, айтсаңыз мына ушул аял заты толук кандуу, бактылуу болуш үчүн эмнелер керек? Чоң рахмат сизге. Эми аял заты толук кандуу, бактылуу болуш үчүн биринчиден үй-бүлөлүк бакыт, ден соолук, балдарыңдын амандыгы. Сиздер кандай белектерди алган жагат, анан акыркы жолу гүл качан алдыңыз эле берет кандай? Кандай белек мага гүл алган жагат да. Акыркы жолу тууган күнүмдү берген. Буюрса дагы майрамда белек деп ойлойм.
Гүл ачылат жаз демине багынып, кышта кетти, жаз келди деп таарынып. Жаз элеби шаттык кошу ааламга, майрам келди, айымдарды сагынып. Кызыл тазыл гүл жайнаган адырлар, аялзаттын деми менен гүл жайнар. Тизе бүгүп бийлебиз силерге, майрамыңар куттуу болсун айымдар.